Акыл-эс деген эмне? Жасалма машина ой жүгүртө алабы? Биздин акыл-эсибиз нейрондордун байланышы ганабы? Же көрүнүксүз бөлүгү барбы? Көптөр үчүн бул суроолордун жооптору жасалма интеллекттин келечеги. Британиялык окумуштуу информатик Тьюринг бул суроолорго карабастан бир жөнөкөй суроо берди. Компьютер адам сыяктуу сүйлөшө алабы? Бул суроо жасалма интеллектти өлчөөгө алып келди. Ал Тьюринг тести деп аталат. 1950-жылкы эсептөөчү машина жана ме макаласында Тьюринг кийинки оюнду сунуштаган. Калыс адам көрүнбөгөн адамдар менен жазышып, алардын жоопторун баалайт. Тесттен өтүү үчүн компьютер калыс адамга өзүнүн адам экенин далилдеши керек. Башкача айтканда, компьютер адам менен адамдай сүйлөшүп, баарлаша алса, акыл-эске ээ болот экенин далилдейт. Тьюринг 2000-жылкы 100 мегабайттык эс болгон компьютерлер анын тестин өтөт деп божомолдогон. Бирок ал окуяны шаштырыптыр. Бүгүнкү күндө Тьюрингдин ойлогонунан караганда да эси көп болгон компьютерлер болсо да, кээ бири гана тесттен өтө алат. Тесттен өткөндөр да акыл-эсин иштетпей куучулуктарга барган. Чыныгы тестти өтө албаса да, Элайза ийгиликке жеткен алгачкы программа. Ал жөнөкөй кыска сценарий түзүп, бир канча адамды алдаган. Программа психотерапевтте турап адамды көп сүйлөтүп, алардын суроолорун кайтарып берген. Бир мурдаңкы сценарийде пери карама-каршы ыкманы колдонгон. Программа акылдан тайган шизофренияны туурап, сүйлөшүүдө алдын ала даярдалган сөздөрдү колдонгон. Программалар адамдарды алдоодо тесттин кемчилигин көрсөттү. Адамдар интеллекти болбогон нерселерден интеллекти байкайт. Аны менен катар жыл сайын Лемнер премиясы сыяктуу конкурстар тестти формалдуу кылды. Адамдар сүйлөшкөндөрдүн кээ бири программа экенин алдын ала билишет. Чат-боттордун сапаты жогору болгонуна карабастан, көбү Элайза менен Пери колдонгон ыкманы эле колдонот. 1997-жылкы конкурстун жеңүүчүсү Катерина кызыктуу интеллектуалдуу баарлашууну жүргүзө алган. Эгер адам Билл Клинтон жөнүндө сүйлөшсө. 2014-жылкы жеңүүчү Евгений Гуцман Украинадан болгон 13 жашар бала экенине ишендирген. Адамдар анын улуттук жана тилдик айырмачылыктары үчүн грамматикалык каталарына ишенген. Башка программалар, мисалы Cleverbot, башка жол менен кетип, чыныгы сүйлөмдөрдүн чоң базасын анализдеп, алар эң ылайыктуу жооп издешкен. Кээ бир ыкмаларда сүйлөшүүнүн сапатын улам жакшыртуу үчүн мурдаңкы сүйлөшүүлөрдү сактаган. Cleverbottун кээ бир жооптору адамдыкындай болсо да, өзүнүн жекече түрдүү толук болбогондуктан жана жаңы темага которула албагандыктан программа акылынан тайган. Тьюринг учурунда бүгүнкү программалардын космикалык кемени башкара алгандыгын, татаал операцияны жүргүзгөнүн, татаал теңнемелерди чыгарганын ким айта алмак? Бирок жөнөкөй эле адамдын тилинин татаалдыгы үчүн аны түшүнүү азырынча мүмкүн эмес. Жада калса эң эле чоң сөздүккө ээ болсо дагы. Чат-ботторду жөнөкөй эле фразалар менен адаштырса болот, мисалы же жообу жок суроолор менен. Жөнөкөй фраза мен музаткычтан ширене алып чыгып куйганда анын жарактуу мөөнөтүн кароону унутупмун. Иш жүзүндө чоң билимди жана интуициялык божомолдорду талап кылат. Көрсө адамдын сүйлөшүүлөрүн окшоштурууда эсти көбөйтүү же маалымат иштетүүсүн жакшыртуу жетишсиз. Тьюринг тестин өтүүдө мүмкүн бизге баары бир акыл-эс тууралуу татаал суроолорго жооп издөө керек го.